Урматтуу эже карындаштарым, бир туугандарым, эми сиздерге мен көп хутбада айтып жүргөн бир маселе. Сиздерден сураныч, мана умрага келдик, умрадан кеткенден кийин тилибизде дайым эмне менен үйрөтөбүз? Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Эртеги кеч бош кезде шуну айтууга аракет кылгыла. Кээ бирлер айтат, ла илаха иллаллах оңой эле да эмне болуп? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Мен кан ахир каламу ла илаха иллаллах дахалал жанна." Кимдин бул дүйнөдө эң акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо бейишке кирет дейт. Бирок акыркы сөзүң шу болобу, болбой, ал башка маселе. Бул оңой эмес. Египеттик бир устазыбыз айтат, самолетто учуп калдык дейт. Кувейттен дейт. Самолет эми көтөрүлгөн, жаныбызда отурган бала гаргара болуп калды, жан берип атат, билип атам дейт. Колунан кармап дейт, ла илаха иллаллах, ла илаха. Пайгамбар лаккину маутакум би ла илаха иллаллах. Пайгамбар өлө турган адамдарга ла илаха иллаллах мен эскертип тургула дейт. Жан берер кезде эскертесиз, айт деп мажбур кылбайсыз. Жан берип жаткан, өлүм төшөгүндө жаткан адамга да оозуна суу тамызып, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах Мухаммад кулага айтып турасыз, айт дебейсиз. Себеп жан бериш өтө кыйын экен, суусайт экен. Ошол кезде шайтан алейхи лана келип алып, Кудай жок деген суу берем дейт экен. Айт десеңиз ачууланып жок деп бериши мүмкүн. Жөн эле эскертип турасыз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Баягыга дейт, ла илаха иллаллах десем дейт, шанта дипломатымды алып бер дейт. Самолеттин үстүндө дипломат. Мен дагы кармап, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, кайра эле дейт, шантасын көрсөтөт дейт. Үчүнчү жолу акыры шу имансыз өлүп калбасын деп, "Кул ла илаха иллаллах я ибни, сен балам, сен шантага эмес, калимага муктажсың." Шанта dedi, турдун дагы ачып дейт, самолетте баягы дипломатын алып бердим дейт. Эми онда бардык жерлеринин, бизнестеринин документи бар экен. Акчалары бар экен. Шантасын кармадык. Жан берип бер дейт. Келиме оңой эмес. Айта албай өтүп кетесиз.